Күрмөнтү цемент заводу 10 күндүн ичинде Акиташ чыгарып иштеп баштайт. Ал үчүн учурда ишкананын тетиктерин оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Невыгодно останавливать ее на ремонт, и поэтому сейчас будет серьезный ремонт, после чего где-то около 3 месяцев нежелательно ее останавливать. Сейчас заключается контракт с Кумтором. По-видимому, основной потребитель будет Кумтор. Ну, естественно, там ТЭЦ, силикатные, возможно, желающие все будут брать. Ишкананын акыбалы учурда өтө начар. Жергиликтүү тургундардын айтымында мурунку жетекчилик учурунда, тактап айтканда казактар иштетип баштагандан бери ишкананын иши артка кеткен. Ошол учурда цемент Акиташ чыгарууга ылайыкталган эң чоң от казанды сатып жиберишкен. Натыйжада ишкананын иши токтогон. Кызматкерлердин болсо эмгек акысы бүгүнкү күнгө чейин жарым-жартылай берилген эмес. Мындан улам Ак Булак айылынын тургундарынын көбү жумуш издеп айылдан кетүүгө аргасыз болушкан. Биринчи кезекте зарплатты көтөрүп, анан жумуш болуп турганы жакшы. Мына дагы сыртта жүргөн балдар алар да келебиз дейт. Эгер завод жакшы жүрүп кетсе, зарплатты убагында берип көбөйтсө. Азыр дагы аласабыз бар. Бул казактардан мурун дагы бирөөлөр иштеткен, алдында дагы алды акчаларыбыз алынбай. Алган акыбыз эң эле аз болчу. 1,5 аябай эле иштеткенде көп дегенде эле 2000 алчыбыз. Эчтеке айлык деле алчу эмес, мындай айтканда азыр жашоо кыйын болуп атат, баары кымбат. Учурда ишкананын 10% акциясы каркыра жоопкерчилиги чектелген коомуна жана башка ушул жерде эмгектенип келген жергиликтүү тургундарга тиешелүү. Күрмөнтү цементтин жетекчилигин аныктоо боюнча сот иштери 1 жылдан ашык убакыт созулгандан кийин соттун чечими менен ишкана кыргыз ишкерлеринин колуна өткөрүлүп берилди. Биз жарым жылда заводдун зарплат, налогтууларын жабалы, аудиторский проверка кылып, калган карыздардын баарын текшерип чыгып, анан завод иштетели. Кайра бутуна коюлдук ниет менен биз сотко беришип, мына 1 жыл болду соттошконубуз, 1 жылдарың управлениеге келдик. Банкротство бизге управление бергенче банкрот болуп калсын деген ниетте болуп атканына мен өзүм да таң калып атам бир чети. Анан пока билген информациялар менен казактардын өздөрү аффилировать эткен фирмаларга але 70 миллион заводдун карызы бар экен. Казактар осы иштеп атканбыз, бизди иштетпей кой дейт. Көрдүңүз өзүңүз, жана иштеп аткан заводдун директорунун, главный специалисттеринин кабинеттерин. Күрмөнтү цемент заводунун өндүрүш бөлүмүнүн башчысы Олег Аттачканын айтымында Акиташ цемент алууга кызыктар тараптар көп. Бирок биринчи оңдоп түзөө иштерин бүткөрүп алуу керек. Себеби техникалык тетиктерден сырткары отуруп иштей турган бөлмөлөрдүн бардыгы талкууланып кароосуз калган. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Түп району, Ысык Көл облусунан.